Kanıvegиним талас жер егесіне келішіңменен құттықтаймын. Мына азыр эле сиздин жалпы баяныңызды топ бузуп бере турган жалпы баяныңызды уктук. Угуп отуруп, ошонун ичиндеги бир нерсеге өзгөчө ыраазы болгонубузду белгилегим келет. Ат тезегин кургатпай, облустан облуска, мекемеден мекемеге. Мен ойлоп атам, силердин ушу түшүңөргө да ушу мамлекеттик тил кирип аткан болуш керек деп да. Демек күзгүлтүксүз жок. Жанагы күйүү, түзүү, жаратуу, уюштуруу деген баары ошондой иш менен башталат. Эгер да бир нерсени айтып коюп анан жатып алса, айлык сайлыктар келе берет, а бирок ишчи токтоп калат да. Ошол нерсеңерди абдан мен ыраазы болуум менен уктум. Мисалы, 30 жыл болгонуна карабастан мамлекет тилин кабыл алынганы. 30 жыл болгондугуна карабастан атактуу окуу жайлары, ошондогу 80%, 70% ошого чейинки иш жүзүндө мамлекетти колдонбой жаткандыгы биякта отуруп биз уялып аттык. Эмне деген жок бул өзү. Бул эң алар ошону көзөмөлдөгөндөр дагы алар жасасыз калган. Бир жолу жазасыз калган, анан дагы кала берген, дагы кала берген, ошентип кете берген. Ошентип отуруп эле эмне? Ашмалтайга айланган. Керек болсо президенттик администрациянын өзүнүн иш кагаздарынан бери текшерипсиңер. Ошондон бери отуруп жанагы ири мекеме бардыгында тең. Бардыгы тең, эми жанагы туура айтып кетти тиги мамлекеттик тил мугалимдерге эле тиешелүү деген. Бүткүл кыргыз жаранына тиешелүү деген ошол тиягына чейин тамырлабай калган да. Эми ошол айтуу менен бирге мен эмне демекчимин? Айтайын дегеним, мен сизди абдан жакшы тааныйм. Бир кезде билим берүү министри болуп тургансыз. Ошо билим берүү министри болуп турган кезде ошондогу жана трибунада, гезитте, басма сөздө муну кылыш керек дегенде, булар чечим түрүнүп алып иштечи. Ошол ишке мен да аралашкам да. Ошол айтып коюу бир жөн. Ал кагазга тиркелип калат, ой болуп жатыптыр дейт. Жанагы күйгүлтүккө түшүп күргүчтөтө иштөөнүн өзү абдан чоң нерсе. Ошол нерседен улам ошондон кийин сиз жогорку кеңештикке бардыңыз, социалдык саясат бөлүмүн башкарып турдуңуз. Ошондо тиги Бишкек шаары Бектур агайдын чыгармачылык иштери боюнча Алык Осмон китепканасында менин көргөзмөмдү уюштурду. Бир жума көргөзмө уюштуруп, анан акырында анан ошондо келип сиз катышып, анан сөз сүйлөп берип кеттиңиз. Демек, ошол актуалдуу, жигердүү, керектүү нерселерде келгенде, мына ошо сиздин ошол катышып жүргөн. Демек, мен буларды айтуу менен сиздин нары ишкердик нерсеңизди билем дегенди айтайын деп жатам. Андан ары мактап койсом кийин мактанып кетпеңиз. Басма сөздө Кыргызстандын ички тышкы саясаты боюнча азыр долбасты уруп турган ким? Канывегиним. Мен бардыгын окуп атам. Ошонун бардыгында тиги келер кыш кетип аткандар да оңдоп түзөп айтып атат. Талашып калгандардын дагы биз жанагы ынтымак дегенде ал ынтымак 100 жолу айтканы менен ар жагынан эчтеке чыкпайт. Демек ошону аракет менен да. Мен ошолорду карап, келечекти ойлоп, келечекте мына иштен мен үмүтүм абдан зор. Эгерде бала, бакчалар кыргыз тилинде болбосо, ал бала кыргыз мектебинде окуйт. Бул эки жерде 2 барабар 4 дегендей. Демек бизде эң чоң өксүк Бишкек шаарында, Ош шаарында, Бишкек шаарынын айрым жерлеринде мына ошондон кетип атат. Бала, бакча түзүүдөн ал 1000 кыйкырганыбыз менен ал болду, кетти. Жибин үсүп кетти. Анан көрсө ушундай экен да, бүт жана бала бакчага бергенден кийин биздин улуттук каймагы, интеллигенция бардыгы кайсыга кирип кетет экен? Кыргыз тилин чанып. Мына мен бир жолу мага атай бар Бишкек шаарына эң мыкты мектепке чакырышты, барып катыштым. Катышып, анан эми кандай экен деп карап, орус тилдүү мектеп экен. Орус тилдүү мектепте кыргыз балдар, окуучулар карап, бүт кыргыздар. Анан мен укмуштай намыстандым. Кыргыздар кыргыз мамлекетинде
өз тилин үйрөнгөндө үйрөнүп жатышат. Бул эмнеден кордук? Кордукпу? Демек ушундай нерселер бар, ушундай жактарын дагы түзөп кете берсе, анан буйруса, аманчылыкка койсо дагы мүмкүн болушунча иштеше беребиз. Силерге бардар, бакубат, дөөлөттүү, коопсуз жайдары. Анан эң башкысы, жана тынчыбаган түзүүчү эмгек каалайм.